УТРК Талас телеканалынын эфиринде телерейд көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы. Аны мен Сыймык Барманов алып барамын. Саламатсыздарбы? Талас облусундагы жол кырсыктарын алдын алуу үчүн түнкүсүндагы рейдтер жүрүүдө. Бул жолу Бахус аталышындагы рейд өткөрүлүп, анда спирт ичимдигин ичип рул башкарган айдоочулар, ошондой эле айдоочулук күбөлүгү жок рулга отургандар аныкталып, алардын унаалары айып аянтчасына токтотулуп, мыйзам негизинде айдоочуларга айыппулдар салынды. Өзгөчө көңүл мас айдоочуларга. Бул изилип турган жол сакчылары бүгүн түнкү рейдке чыгышат. Алардын башкы максаты Талас облусундагы жол кырсыктарын алдын алуу менен айдоочуларга түшүнүш иштерин жүргүзүү. Алгач Талас облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Эдил Осмонбеков кызматкерлер менен жолугуп, алардын аткара турган иштери боюнча маалымат берди. Бул күнүмдүк аткарып жүргөн жумушуңар. Силерге күн сайын эле нускамалар өтүлүп жеринен ар бириңерге биз бирден айтып аткан жерибиз жок. Бул жерден силердин жетекчилигиңерден сурап алып атабыз да, шаар районунун жетекчилеринен. Мындан тышкары шаар райондон тышкары бизде мына аппарат кызматкерлери ар бир районго кураторлук менен атайын бекитилген. Биз ошолордон талап кылып атабыз да. Кураторлордон анан жетекчилерден талап кылып атабыз. Так что Акимович айткандай өзүбүз тандап сүйүп келип кызмат кылып аткандан кийин ошо кызматка берилүү менен иш алып баргыла да. Баягы мурунку кайдыгерлик мамиле, кош көңүл кылганды мындай токтотула болду жигиттер. Мыйзам талаасына түш керек болчу илгертен эле. Азыркы мыйзамдар күчөгөндөн кийин чынында эле баягы жазалар катуу, ойлонуш керек жигиттер. Анан кечинде кызмат өтөгөндө айтып кетти, дагы кайталап айтып коеюн. Айдоочулар тарабынан болуу, айдоочулардын жанындагы жүргүнчүлөр болуу келип силерге провокация боло турган болсо эмоцияга алдырбай, провокацияга жол бербегиле. Ар бир рейдтин алдында ушинтип кас катарга тизилген жол сакчыларына атайын маалымат берилип, алар облустун кайсы район, айылдарында иш алып барары тууралуу айтылат. Андан соң ар бир кызматкер өзүнүн милдетин так аткаруу максатында өзүнө бөлүнгөн аймакка жөнөштү. Алгач эле спирт ичимдигин ичип алып, рул башкарган айдоочуну байкашкан жол сакчылары айдоочуну токтотуп, аны наркологиялык бөлүмгө алып барышты. Анда атайын медицина кызматкерлери тарабынан айдоочу текшерүүгө алынып, анын спирт ичимдигин ичкени аныкталды. Адам жүрді. Анық болып шықсам, маған аратып кетеді да. Результатыңызды. Аки. Шембедет, астын қармазаңыз, қадимгідей реакция жүрі ода ыздайып мұғын асты. Қадимгідей спиртмен өткенде. Сіз спирт ичимдигин башкарып айдап жүргөн тууралуу кошулатпы булат. Айдоочуга мыйзамдын негизинде протокол жазылып, унаасы айып короосуна токтотулду. Ар бир рейдте спирт ичимдигин ичкен айдоочулар кармалып, аларга атайын протокол жазылат. Башкы максат жол кырсыгын алдын алуу болуп саналат. Одоно укук бузууларын бузуп атат, ошол себептен келип жол кырсыктары чыгып атат. Анын кесепетинен канчалаган бейкүнөө адамдар денесинен ар кандай оор жаракат алып ооруканага түшүп калып атат. Канча мынчасы мерт кетип атат. Ошол себептен туура түшүнүү менен алып аласыз деп ойлойм, Азизбек мырза. Талас областынын аймагында 2025 жылдын 20 февралынан 23 февраль аралыктарында
Бахус аталышындагы рейдтик иш-чара уюштурулган. Бул рейдтик иш-чаранын негизги максаты жол кырсыктардын алдын алуу жана болтурбоо болуп саналат. Ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин одоно түзгү түрдө бузган айдоочуларды аныктап тиешелүү чараларды көрүү. Бахус рейдинин эң негизги максаты бул спирт ичимдигин ичип алып автомобиль башкаргандарды. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 193-берененин 1 бөлүмү менен массалык уна башкарса тиешелүү протокол түзүлөт. Түзүлгөн протоколдор сотко өткөзүлүп, сот тарабынан 1 жылдык айдоо укугунан ажыратылат. Азыркы учурдан пайдаланып айтып кетет элек, урматтуу Талас областынын тургундары, ошондой эле жол эрежелеринин катышуучулары, жол кыймылынын эрежелеринде белгиленген талаптарды туура аткарыңыздар. Ошондой эле спирттүү ичимдигин ичип, автоунаа башкарбаңыздарды өтүнүп кетебиз. Андан соң рейдтин жүрүшүндө документтер өз нугунда эмес айдоочу да кармалып, анында унаасы айып аянтчасына киргизилди. Кийинки рейдтик иш-чарада да спирт ичимдигин ичкен айдоочуну майы кызматкерлери кармашып, аны да наркологиялык борборго алып барышты. Коньяк канча иштин? Kaç stakan istiyor? Just стакан. Екі стакан. Жазуу каламыз. Коньяк. Процесsi болып, күнгі кейін айып құрады болып тұрады. Онан кейін алып жүрді десеңіз, қолып қаласы бар, адамды алып түсініп алды. 2024 жылдың 21 февраль күні аталған гос номер 07-493 ААФ автоунасы спирт ичимдигин ичип алгандыгына байланыштуу Талас областынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн атайын айып короосуна автоунасы токтотулган. Ага карата 193-беренен укук бузуулар кодексинде көрсөтүлгөн 193-беренин негизинде укук бузуу протоколу түзүлдү. Эскерте кетсек, адам өмүрү баарынан кымбат. Андыктан мас абалында руль башкарган же жол эрежесин одоно бузган айдоочуларга мындай түнкү рейдтер массалык маалымат кызматкерлери менен байма-бай өтүп турмакчы. Андыктан айдоочулар руль башкарганда эрежени туура сактап, жол кырсыгын алдын алуусу керек. Жашөспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында Талас облусунда рейдтеги иш-чаралар жүрүүдө. Бул жолу Талас шаардык мэриясы жана шаардык ички иштер бөлүмүнүн жашөспүрүмдөр менен иштөө инспектору жана билим берүү бөлүмүнүн адистери менен биргеликте түнкү саат 22:00 баштап рейдке чыгышты. Анда шаардагы бильярд клубтар текшерүүгө алынды. Бул күнү саат 22:00 кийин көчөдө ата-энесинин коштоосунда жок жүргөн жашөспүрүмдөргө рейд жүргүзүлдү. Алгач рейд саат 22:30 чамасында Талаш шаарындагы Хан Сарай ресторанындагы бильярд клубтан башталды. Анда милиция кызматкерлерин көргөн айрым жашөспүрүмдөр качып кетүүгө үлгүрүшсө, айрымдары эч нерседен бейкапар ойноп жатканы аныкталды.
Талаш шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Эрмек Окенов бильярд клубунун кызматкерлерине эскертүү берип, эгерде 18 жашка чыкпаган жаш өспүрүмдөр бул клубка саат 22:00дөн кийин киргизбөө жагдайы айтылды. Чыга элек жаш жет элек балдарды кийирбегиле деп чынында мыйзамда так көргөзүлгөн. Ондон кийин уже биз канчанчы ирет рейд кылып атабыз. Бул сиздер да жооп бересиздер да буга. Сиздер да как бияк иштеткен катар сиздер да жооп берип калышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн администраторуңарга бияктын жетекчилигине да айтсаңыздар, окуучу балдар жана өлкөдө көрүп атасыздар, окуучулар арасында кылмыштуулук күчөп, жанагындай бир өлүмдөр катталып атат. Ошол нерсени алдын алып биз келип атабыз да. Талаш шаардык мэриясы, ички иштер башкармалыгы, шаардык билим берүү борбору менен биргеликте. Малса аны ички иштер кызматкерлери ошол роудуга апарып аларга протокол түзүлөт. Анан негизи эле ушул учурдан пайдаланып шаар тургундорунан, жалпы шаар тургундарына кайрылып кетет элек. Урматтуу шаар тургундары, өзүңүз ар бирибиз өзүбүздүн үйдөгү жаш жет элек балдарыбызга көзөмөл кылсак, баягы окуудан келгенден кийин макул, анан бирок 10дон кийин көчөгө бастырбай, өзүңүздөргө маалым болгондой жанагындай бир кылмыштуулуктар болуп атат. Ошону баардыгыбыз биргеликте ынтымакта ата-энелер, мектеп, шаардык бийлик, ички иштер башкармалыгы менен биргеликте ошондой иштер болуп кетпесин алдын алышыбыз керек да. Ошон үчүн шаар тургундары да буну түшүнүү менен кабыл алат деп ойлонобуз. Рейд учурунда бул бильярд клубтан окуучу бала кармалып, ал шаардык ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Алыштырдык. Эми рейд. Штрафты төлөй албайм. Жүз кой. Биринчи неме жазбайлы койбойсуңарбы? Булар прекрасно билет да булар. Жазбайлы койгула, биринчи жолу түшүп атабызбы биз? Мектептен кимге эске? Эч нерсе жазбайлы койгула. Суранабыз берди. Мектептен түшүндүр иштери жұмыс. Андан кийинки рейд шаардагы Казына кафесинде улантылды. Бул рейд негизи бир айына бир 2 жолдон ушундай уюштурулат да. Анан акыркы өлкө аймагында катталган жаш жет элек өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу максатында ошол бүгүнкү күнү да биз Талаш шаардык мэриясы, ички иштер башкармалыгы, Талас райондук жана шаардык билим берүү башкармалыгы менен биргеликте ошо бүгүнкү жаш өспүрүмдөр арасындагы рейд уюштурулуп атат. Өзүңүздөргө баарыңыздарга маалым болгондой, түнкү 10дон кийин жаш жет элек өспүрүм балдар ата-энесинин же улуу кишинин кароосуз көчөдө баспаш керек да. Бул күнкү рейд учурунда 18 жашка чыга элек жаш өспүрүмдөр аныкталып, алардын ата-энеси чакыртылып, атайын эскертүү берилди. Эми мындан ары мындай рейдтер шаардык ички иштер бөлүмү жана Талаш шаардык мэриясы, ошондой эле билим берүү бөлүмү тарабынан тынымсыз улантылат. Башкы максат өспүрүмдөр арасында болуп жаткан кылмыш кырсыктардын алдын алуу болуп саналат. Андыктан ар бир ата-эне балдарын көзөмөлгө алып, кечки саат 22:00дөн кийин эшикке чыгуусуна тыюу салышы керек дешет иш чаранын уюштуруучулары. Облусубуздун аймагындагы соода түйүндөрдө сатылып жаткан азык-түлүктөр текшерилип, натыйжада мөөнөтү өтүп кеткен же коопсуздук тамак аш азыктарын тастыктаган сертификаттары жок азыктар алынып, жок кылынды. Оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан эми текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Соода түйүндөрдө азык-түлүктөрдүн түркүн-түрүн көрүүгө болот. Көпчүлүк тургундар азык-түлүк продукцияларын алууда анын жарактуу мөөнөтүн кароону этибарга албай келишет. Талас райондор аралык оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык борбору соода түйүндөрдү текшерүүгө алып, анда мөөнөтү өтүп кеткен товарларды жана
коопсуз тамак аш азыктарын тастыктаган сертификаты жок азыктар алынды. Менин колумда турган азык-түлүктөр буга чейин соода түйүндөрдө сатыкка чыгарылып келген, бирок булардын мөөнөтү бүтүп калган же арасында Кытай өндүрүшүндөгү товарлар сертификаты жок товарларда сатыкка чыгарылып келген. Учурда санитардык эпидемиологиялык кызматы тарабынан бул товарлар алынып, учурда жок кылынып жатат. Баасы кымбат татымдар, сүт азыктары жана Кытай өндүрүшүнөн чыккан түшүнүксүз азыктар. Булардын баары соода түйүндөрдөн алынган. Ишкерлерге болгон текшерүү буга чейин мораторийдин негизинде токтотулуп келсе, быйылкы жылдан тартып 1 жылда 1 жолу текшерүүгө алышат. Биз 1 жылда 1 жолу текшерүүчү пландык текшерүүлөрдү жүргүзүүдө тамак аш азыктарын коопсуздугун тастыктабаган сертификат жоктордун баарын сатыктан алдык жана мөөнөтүнөн өткөн товарларды сатыктан алып атабыз. Анткени баарыбыз билгендей, азыр инфекциялык эмес оорулар аябай көп болуп атат. Мамлекет өлкөбүздө инсульт, инфаркт, жаш балдарда тукумсуздук, простатит оорулары аябай көп болуп атат. Бунун эң бирден бир себептери бул биз туура эмес тамак аш азыктарды жегендерде үстөн болуп жатат. Жок кылынып жаткан азык-түлүктөрдүн ичинде Кытай өндүрүшүнө таандык түшүнүксүз азыктар да бар. Айрыкча балдар бул татымдарга кызыгып алышат. Бирок мунун коопсуз тамак аш экендигин тастыктаган сертификаты жок. Андыктан бул балдарга зыян алып келет. Сертификаты жок товарларды саткан ишкерлерге да айып пулдар салынат. Негизи бул Кытай элинен келип чыгат. Бунун маркировкасы да жок. Анткени бул жерде Кытай тилинде жазылып атат. Биз аны эч ким түшүнбөйт. Мен санитардык дарыгер катары мен бунун эмесине жооп бере албайм даже сапатына. Анан жеке ишкерлерди сураган учурда алар да жооп бере албайт. Бирок ташыгандар болуп атат. 3 киши ташыптыр буга чейин биздин Талас облусуна. Аларга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, түшүнүк каттарын алып, административдик айып пул чараларын салдык. Бирок эми мындан кийин ташыбайбыз деп айтышууда. Сертификаты жок болсо 23 000, эгерде мөөнөтүнөн өткөн товар сатылса 17 000. Штраф салгандан тышкары утилизация иштерин жүргүзүп атабыз. Мөөнөтү өткөн товарларды соода түйүндөрү өздөрү убакыты сааты менен карап сатыктан алып турса, жана балдардын кызыгуусун арттырган Кытай өндүрүшүндөгү татымдарды балдарга алып берүүдөн ата-энелер дагы сак болсо дешет. Жарандарга, биздин ишкерлерге, ата-энелерге, деги эле окуучуларга кайрылат элем. Ден соолук баарыбызга керек. Балдар биздин келечегибиз. Ошондуктан ушундай кооптуу тамак аш продукциясын биздин Талас областынын аймагына алып келип берүүсүн өтө суранат элем. Ата-энелерге кайрылат элем. Ушу балдарга ушу мектепке бараарда түшүндүрүп, ушундай тамак аш продукциясын албоо керек экендигин мындай бир аз түшүндүрүп койсо өтө жакшы болмок. Себеби булардын ушу маркировкасы жок, анан дагы ушу тамак аш коопсуздугун тастыган документтери да жок. 2024 жылы облус аймагындагы соода түйүндөрдөн мөөнөт өтүп кеткен жана коопсуз тамак аш боюнча сертификаты жок 1 тонна 580 килограмм азык-түлүктөр жок кылынган. Нурбек Шабдамек уулу, Мелис Элебесов, Талас шаары. Сиздер бул жумадагы алынган телерейд менен тааныштыңыздар. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди түшөлткөн көйгөй болсо, экран алдындагы WhatsApp номерге байланышып, өз аймагыңыздагы чечилбеген көйгөйлөр боюнча маалымат берсеңиздер болот. УТРК Талас телеканалынын чыгармачылык жааматы көйгөйдү жеринен барып тартып, эфирге чалдырат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.